Bişkek'te saat 7. Саламатсыздарбы, биринчи радио өз уктурууларын түз ободо улантат. Эфирде таңкы бурулуш түз ободо. Студияда Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова. Кутмантаңыздар менен урматтуу радио көрмандар, таңкы бурулуш программасы уктурууларын баштады. Алдыдагы 1,5 саат убакыт аралыгында биз менен бирге болуңуздар дейли. Өлкөдө болуп аткан маанилүү жаңылыктар, дүйнөдө болуп аткан жаңылыктар менен бөлүшөбүз, угармандар менен. Аларды биз талдоочулар менен бирге талдап жооп алууга аракет кылабыз. Бир нече суроолорубуз бар. Биздин талкуулап жаткан темаларга дагы сиз дагы өз ой пикириңизди кошосуз деген ойдобуз. Ал үчүн биздин студияда 2 байланыш телефону иштеп атат. Уюлдук телефон аркылуу 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Мындан сырткары биз Facebook баракчасы аркылуу онлайн трансляция кылуудабыз. Биринчи радионун баракчасына кошулуңуздар. Facebook интернет сүйүүчүлөр, ошондой эле бизди онлайн режимде угуп аткан угармандар дагы бар. КТРК KG сайтынан биринчи радионун бөлүмүнөн онлайн уксаңыздар болот. Урмат, мына алдыдагы 1,5 саат аралыгында угармандарыбызга кандай маалыматтарды тартуулайбыз? Учкай анонс жасап өтпөйлүбү? Эң жакшы. Бүгүнкү программабыз 3 бөлүктөн турат десек жаңылышпайбыз. Биринчи бөлүктө ушул азыркы тапта актуалдуу болуп аткан кышкы туризм жөнүндө сөйлөшөбүз. Кышкы туризмдин өнүгүшү, анда болуп аткан жетишкендиктер, кайсыл тарапта ушул кышкы туризм өзгөчө өнүгүп атат. Урмат, мына ушул жерден 19 декабрда туризм департаменти кышкы туризмди расмий ачат. Бирок биздин жеке сектор туристтерди эбак чакырып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн баштап алган, Себеп дегенде кыш эрте келди, кар эрте түштү. Мындан пайдаланган баягы ошол жеке сиз айтып аткан секторлор колдон чыгарган жок. Алар ошол тоо лыжа базаларында ички туризмди өнүктүрүп, туристтерди тартуу менен алек боло баштады. Ал эми өкмөттүк деңгээлде бир аз кечип калдык окшойт. Ачылышы боло элек. Андан кийин саат 7:30-дан 8-ге чейинки аралыкта биз калкты түйшөлтүп жаткан дагы бир негизги маселе бул электр жарыгын даректүү өчүрүүлөр болбойбу деген суроого жооп алып берүүгө аракет жасайлы. Электр жарыгы деп калдыңыз. Кече күнү бул боюнча дагы Бишкектин Акжар конушунда дагы нааразылык акциялары болду. Нааразылыкка чыгышты эл. Бирок түшүндүрүү иштеринен кийин таркап кетишти, туурабы? Кийин тарап кетишти, бирок муну дагы биз өз убагында жооп алабыз бул саат аралыгында. Андан сырткары азыркы тапта дагы бир актуалдуу болуп аткан дагы бир маселе бул референдум. Ооба. Мына ушул президенттик шайлоо менен кошо референдум белгиленди. Мына ушул тууралуу дагы биз маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынан алабыз. Азыр болсо жергиликтүү жана чет элдик жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Тапаевдан угуп алалы. Бакыт, Кутмантаңыздар менен. Жагымдуу жаңылыктар менен баштайбыз. Кыргызстандык балбан Азиянын 3 жолку чемпиону, дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Сербиянын борбору Белград шаарында күрөш боюнча дүйнө кубогун жеңип алды. 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова финалдык беттеште латвиялык Анастасия Григорьеваны 14-0 эсебинде жеңди. Тыныбекова буга чейин жарым финалда орусиялык Любовь Овчарованы 13-2 эсебинде жеңип алган. Кыргызстандын эгемен тарыхында кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алтын байгесин биринчи жолу Айсулуу Тыныбекова багындырган. 16 декабрда кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова 68 кг салмак категориясынын финалдык беттешинде орусиялык Ханум Валиева менен күрөшөт. Ал эми Айпери Медет кызы коло байге үчүн күрөшөт. Дүйнө кубогунан учурда кыргызстандык спортчулардын байге куржунунда 2 алтын, 2 коло медали бар. Президент милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жетекчилиги менен төраганын алдындагы миграция, мекендештер жана чет өлкөлөрдөгү диаспоралар маселелери боюнча кеңештин биринчи отуруму өттү. Отурумда сөз сүйлөгөн төрага Талант Мамытов аталган кеңештин маанисине токтолду. Наш совет в первую очередь Биздин кеңеш биринчи кезекте чет өлкөдөгү мекендештер менен Жогорку кеңеш жана башка мамлекеттик органдар ортосундагы байланышты бекемдөө максатында түзүлгөн. Ошондой эле эл аралык өнөктөштөр жана жарандык коомдордун өкүлдөрү менен бирге тиешелүү демилгелерди талкуулоо үчүн аянтча катары кызмат кылат. Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу органы катары миграциялык процесстерди жөнгө салуу багытында жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу менен аны ишке ашыруу алкагында жигердүү аракет көрүшү керек. Муну менен катар эл аралык макулдашуулар базасын кеңейтип,
адам сатууга жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү жаатында иш алып баруусу шарт. Договорной базы предупреждения. Отурумда чет өлкөдөгү мекендештердин актуалдуу көйгөйлөрү каралды. Анын ичинде Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы туруктуу аба каттамдарын калыбына келтирүү, жарандардын кайтуу жана учуу маселелерине тиешелүү урукса документтери боюнча аба аландан сырткары чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенине алып келүүгө байланышкан кенемте төлөө маселелери талкууланды. Талант Мамытов Россия Федерациясынын аймагына кирүүсүнө тыюу салынган жарандарды аталган тизмеден чыгаруу боюнча иштерди күчтөндүрүүнү, туруктуу аба каттамдарынын санын көбөйтүү боюнча Россия тарапы менен сүйлөшүүлөрдү жигердүү улантууну жана аталган өлкөгө учуу тартиби тууралуу жарандарга кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Кеңештин курамына парламент депутаттары, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева баштаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери кирген. Кыргызстандагы ооруканаларда коронавирус жана пневмониядан дарыланып жаткан бейтаптардын 86сы өтө оор абалда реанимацияда жаткандыгын республикалык ыкчам штабтан кабарлашты. Дагы 516 бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Учурда стационарлардагы 1948 бейтапка медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Баткен областынын Кадамжай районундагы 200 орундуу жугуш тоолор ооруканасы курулуп бүттү. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Оорукана Өзбекстандын колдоосу менен курулду. Жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Жеңил конструкциядагы оорукана Кадамжай районунун аймактык ооруканасынын короосуна 1 гектарга жакын аянтка курулду. Оорукана керектүү медициналык жабдуулар жана эмеректер менен толук камсыздалып, бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Италияда ушул жылдын жыйынтыгы боюнча экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң жогорку өлүм катталышы мүмкүн деп билдирди Улуттук статистика институтунун башчысы жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде. Бул көрсөткүч коронавируска байланыштуу Италия коронавирус инфекциясынын тез жайылышына туш болгон Европадагы биринчи өлкө болду. COVID-19 өлкөнүн түндүк провинциясы Ломбардияда башталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эпидемиянын жайылышын аталган ооруган кечиккен жооп жана өлкө калкынын жаш курагы менен байланыштырды. Италия Европа өлкөлөрүнүн арасында оорулардын саны боюнча алдыңкы орунду ээлеп келген, бирок соңку маалыматтарда Франция алдыда. Аларда британиялык адистер коронавирустун жаңы түрүн аныкташты. Вирустун жаңы түрү менен катталгандардын саны Англияда 1000ге жеткен. Бул мутация оорунун күчөп кетишине алып келет жана буга чейин өндүрүлүп чыккан COVID-19 каршы вакцинага терс таасирин тийгизиши мүмкүндүгү айтылды. 18 декабрдан 22 декабрга чейин Бишкекте түрк тасмаларынын жумалыгы өтөт. Маалыматка ылайык, пандемияга байланыштуу тасма жумалыгы онлайн форматта уюштурулат. Телсиз кызымдай жыттанып жатасың кумурска энем тасмалары 3W түрк фильмдеринде көрсөтүлүүдө күтүлүүдө. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 82 сом 99 тыйын, ал эми евро 100 сом 78 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 13 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй жана Талас жергесинде 3-8 градус суук болсо, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык-Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Нарында 8-13 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 6-8 градус суук болот. 7:08 урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо таңкы буруш программасын угуп жатасыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешибиз Бакыт Тапаев тааныштырды. Эми жаңылыктардын кийинки чыгарылышы туура саат 8:00 болот. Урмат, эми биз мындай жагымдуу жаңылык менен баштабайлыбы? Жакшы болот. Биздин сыймыктуу, жылдыздуу кызыбыз Айсулуу дагы бир жеңишти элибизге тартуулады. Ооба, 15 декабрда мына ушул тапта Сербиянын борбору Белград шаарында ошол күрөш боюнча дүйнө кубогунун финалдык беттештери 15 декабрда башталган. Мына ушул тапта дагы Кыргызстандан барган ошол спортчулар бул жакта өзүнүн көрсөтүп жатат. Буга чейин дагы бир спортчубуз жеңишти багындырган болчу. Эми мынакей дүйнөлүк кубокту Айсулуу Тыныбекова багындырып, Кыргызстандын бир желегин желбиретип турган чагы. Бул дагы Кыргызстан үчүн сыймык, кыргыз эли үчүн өтө сыймык десек жаңылышпайбыз.
Албетте Айсулуунун өзүнүн Facebook баракчасы дагы ачылган болчу. Ал жерде дагы мындай менин ушу жеңишим кыргыз элимдики деген жазууну калтырып ого өтер күйөрмандарын кубандырды. Анда урмат, 16 декабрда мындай кандай окуялар катталган өлкөдө учкай маалыматты берип өтсөк, 1939 жылы 16 декабрда ушул күнү медицина илимдеринин доктору академик Миталип Мамытов туулуптур. Бизге бул киши абдан белгилүү, тажрыйбалуу нейрохирургдардын бири. Бул кишини бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн көптөгөн бурчтарында жакшы таанышат. Ал Өзбекстан, Казакстан, Россия, Белоруссия, Украина, Түркия жана Американын нейрохирургдар ассоциациясынын мүчөсү. Буга чейин 12.000ден ашык операция жасаган, 280ден ашык илимий эмгектин, 32 окуу куралынын, 8 ойлоп табуунун жана 7 монографиянын автору. Даңк медалы менен 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган Кыргыз Республикасынын баатыры Миталип Мамытов агайыбызды бүгүнкү туулган күнү менен 81 жашка чыгышы менен куттуктайбыз. Мына ушул кыргыз медицинасына бир ополтоодой салым кошкон инсандардын бири Миталип Мамытов 1939 жылдын мына ушул күнү туулган. Андан кийин Жогорку кеңештин эл өкүлдөрү жыйыны 2004 жылдын бул күнү, ушу 16 декабрында 2005 жылдын бюджетин кабыл алган экен. Ал күндөрү бюджеттин киреше бөлүгү 16 миллиард 87 миллион сом, ал эми чыгашасы 16 миллиард 813 миллион сомду түзгөн. Эми мына арадан 15 жыл өтүптүр, урмат. Биздин 2020 жылы республикалык бюджеттин параметрлерине токтолуп кете турган болсок, жалпы кирешеси 163 миллиард тегерегин түзүп, ал эми чыгашасы 173 миллиард, башкача айтканда 9 миллиард мындай тартыштык менен бекиген. Бирок быйылкы пандемияга байланыштуу кайра каралып чыгып, киреше 135 миллиард сомго чейин мындай кыскарганын маалымдалган болчу. Ошондой эле эми дүйнөлүк жаңылыктарга дагы токтолсок, ошо 1986 жылы 16 декабрда, эми дүйнөлүк дегенде бул эми кошуна эле Казакстан республикасында Алматы шаарында мындай желтоқсон окуясы болгон. Желтоқсон окуясын бүт кыргызстандыктар жакшы билет. Ал 1986 жылы ушу казак жаштарынын ошондогу бийликке каршы жүрүшү болгон. Ал 17 декабрда дагы уланып, 18 декабрда дагы кайрадан митингге чыга турган болгондо мындай күч менен басылган болчу. Ал күнү 6 киши курман болуп, 1720 киши жаракатталган. Ал эми 8500дүн тегерегиндеги адам кармалып, мындай ар кандай жазаларды алган болчу. Желтоқсон окуясы кийин мындай Казакстандын тарыхында бааланып, ага байланыштуу бир катар эмгектер жана кино тасмалар дагы жаралган. Ошондой эле дагы бир казакстандыктар үчүн бүгүн маанилүү күн. Бул 1991 жылдын дал ушул 19 декабрында Казакстан Республикасынын көз карандысыздыгы жарыяланган. Биз боордош, тууган казак элин бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен дагы куттуктап кетели. Эми дүйнө демекчи, биз дүйнө өлкөлөрүндө да бир кандай орчундуу окуялар болуп атат, биздин өлкөдө да кандай орчундуу маанилүү окуялар болуп атат, бир кыска сары эсеп салып өтпөйлүбү, Назира, кандай дейсиз? Дүйнөдө ушул эпидемиологиялык абал дагы тынч элек, дагы деле курч болуп турат. Айрым өлкөлөр ошол карантиндик чараларын күчөтүп атат. Айрым өлкөлөрдө болсо абал турукташып бараткандыктан ошол карантиндик чектөөлөр жеңилдетилип алынып салынып аткан учурлар бар. Ошол эле Түркияда 31 декабрдан 4 январга чейин 24 саат бою карантиндик коменданттык саат киргизилген. Ал эми Германияда катуу карантин киргизилип жатат. Мына бүгүндөн тартып азык-түлүк, турмуш тиричилик жана башка маанилүү товарлар саткан соода түйүндөрүнөн тышкаркы бардык дүкөндөр жабылып, мындай режим 2021 жылдын 10 январына чейин сактала тургандыгы маалымдалды. Ал эми Австрияда коронавирустун айынан салттуу Рождество базарлары уюштурулган жок.
ошол эле Францияда, Россияда дагы абал курч, Америка Кошмо Штаттарында дагы абал курч, ал жактарда дагы жоготуулар экинчи дүйнөлүк согуштан кийинкиден дагы өтүп кетти деп айтылып атпайбы, туурабы? 300 миң киши коронавирустун курмандыгы болду деген маалыматтар чыгып атат. Айтор эпидемиологиялык абал көпчүлүк өлкөлөрдө жакшы эмес, өзгөчө, айрыкча ушул Европа өлкөлөрүндө илдетке кабылгандар көп болуп атат. Дүйнө өлкөлөрүндө дагы бир жаңылыкка токтолсок, ушул Венгрия өлкөсүндө ушул бир жыныстагы түгөйлөргө бала асап алууга тыюу салынды. Ал жакта болсо ошол расмий никеге тургандар гана бала багууга укуктуу деп ушул нааразычылыкка чыгып аткан экен Венгрия эли. Урматтанда эмесе, биз уктуруубуздун башында угармандарга учкай маалымат бергенбиз. Мына быйыл кыш эрте түштү, эрте лыжа тээп, чана тээп, бир кыштын дагы өзүнүн сыйкыры, керемети бар да. Мына ушул жакшы жагын пайдаланып, Кыргызстанда бир туризмди өнүктүрүү боюнча саясат көп жылдан бери жүрүп келе жатат. Мына 19-декабрда Чоң Курчак тоо лыжа базасында маалыматка караганда расмий кышкы туризм ачылат экен. Негизи Назира, ушул Кыргызстанда кышкы туризмди ушул жолго кое турган болсок, бул тармак ушул өлкөнүн ички дүң өнүмүн жарымын камсыз кылмак деп адистер айтып келишет эмеспи? Деги эле ушул кышкы туризм боюнча биз маалымат алалы, бирок азырынча бизде расмий ачыла элек, ачылышы боло элек кышкы туризмдин. Бирок кичине өкмөт кечигип калды окшойт расмий бийлигибиз, анткени биз жогоруда белип өткөндөй жеке секторлор, бизнесмендер эбак эле туристтерди чакырып майрамдык маанайды баштап жиберишкен. Биз азыр Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директорунун милдетин аткаруучу Кыял Кенжематова менен ушу туризмдин келечеги тууралуу кененирээк маалымат алалы. Жакшы болот анда. Кыял Абдимиталовна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, сиздердин дагы маанайыңыздар кандай? Жакшы. Айтсаңыз, мына сиздер 19-декабрда Чоң Курчак тоо лыжасында мындай кышкы туризмди расмий ачмай болуудасыздар, туурабы? Буюрса. Ооба, биз 19-декабрга мерчемдегенбиз. Быйыл эми мындай да, сиз жана жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, кыш мезгили, кыш учурундагы эс алуу же болбосо кандай десем, туризм сезонун уже башташты депчи. Ооба, туура айтасыз, башташкан. Биз болсо эми расмий түрдө жылда, салттуулай жылда ушул иш-чараны өткөрөбүз деп өткөрүп келатабыз жылда элечи. Анан быйылкы жылы бир аз мындай да, ар тоо лыжа базасында кардын мындай жатышы ар кандай болуп атат да. Анан биз эми быйыл Чоң Курчак тоо лыжа базасын мындай караштырып сунуш ошол базадан келгендигине байланыштуу ушул тоо лыжа базасын мерчемдеп алган болчубуз да, ушул жерге өткөрөлү иш-чараны депчи. Анан өзүңүздөр билгендей Караколдо ачылды ноябрдын 28-inde. Андан кийин бир топ эле башка өзүбүздүн Чүй облусундагы тоо лыжа базаларында ачылып атат. Ал эми биз болсо ушул 19-уна мерчемдеп, анткени буга кызуу даярдыктар жүргүзөбүз да. Эми буга даярдыгыбыз эле бир мындай бери дегенде эле бир айды камтыйт да. Ошондо кимдер катышкан жатат ушул иш-чарага? Бул иш-чарага буюрса президенттин аппаратынан чакырдык, посолдорду чакырдык, көп өлкөлөрдүн посолдорун, мисалы Венгрия, Швейцария, Казакстан, Россия деген өзүбүздүн коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнүн посолдорун чакырдык. Андан сырткары өкмөттүн аппаратынан келишет, өзүбүздүн министр буюрса расмий кышкы туризм мезгилин 20-21 жылдарга карата ачылышын эме кылып берет, ачып расмий жарыялап берет буюрса. Андан сырткары биз бүт эле өзүбүздүн балдар, кичинекей бөбөктөрдү чакырганбыз, ата-энелери менен, эс алуучулардын баарын чакырдык. Анан эми бүгүн буюрса расмий жарыя реклама жарнамабызды бүгүн баштайбыз. Эми ушул даярдыктарыбыздын баарын камтып алып
тилекке каршы бюджетибизде бир аз аябай тартыш бюджетибиз жок койсо. Анан ошого байланыштуу биз эл аралык өнөктөштөрүбүздөн жардам сурап, колдоо сурап, ушинтип азыр аябай мындай ушул иш-чарага кызуу даярданып аткан учурубуз. Анткени биз баарын жанагы өзүбүздүн көңүл ачуучу, мисалы артисттерибизди, мисалычы анан бийчилерибиздин баарын өзүбүз алып келип дегендейчи ушундай көп иш-чараларыбыз, майда барат иш-чараларыбыздын баарын бүтүрдүк буюрса. Мына эми 19-унда эмне үчүн ишемби күндү тандап алдык? Анткени бүт эс алуучулардын баары бош болсун, анан ден соолукту, бекер ден соолугун чыңдап келиш үчүн тиги чуңкур чакка келишсин, келиңиздер чуңкур чакка деп чакырып атабыз да. Ар кандай оюндун түрлөрү болот. Лыжа тебүү боюнча буюрса эми ушул салбурун лыжа тээп жанагы жаачыларыбызды чакырганбыз. Андан сырткары биздин жана добулбас кагып берген чапондук жигиттерибиз бар. Андан сырткары бул ушул эми иш-чарага келип катышып берген ырчыларыбыз бар. Эми ырчыларыбыз көп эмес, бирин экин болушу мүмкүн. Ал эми бийчилерибиз бар. Анан кыргызча нукура салттын тегерегинде өзүбүз көрсөтүп видеороликтер тарталы дедик. Анан жанагы арканда канатный жол деп коебуз го, ошондон ошого ары бери барып кайра келгенге, мисалы азыр аракет кылып атса, эми катышуучуларга чана, лыжа тээп иш кылса, ошол күнү ден соолукту чыңдоо күнү, анан майрам күнү болот да буюрса. Ошондо мындай тарифтер кандай болду экен? Биз билгенден баягы аңчылык кылууга жалаң байлар барчу эле. Анан лыжа тебүүгө кандай адамдар бара алат? Азыр эми лыжа тепкенге биз өзүңүздөр билесиздер, азыр эми тилекке каршы быйылкы пандемияга байланыштуу бизде эми тилекке каршы эмес, наоборот, эми пандемиянын жакшы жактары да болуп атат да. Бул ички туризмдин өнүгүшүнө жакшы шарттар түзүлдү да азырчы биздечи. Эми туристтик продукция бул ушундай ийкемдүү продукт болот да, эми өзүңүздөр билгендейчи. Анткени караңыз, эми эгерде өлкө чек аралар жабылып калдыбы, ал эми биздин тур продукттун ориентациясынын бурулушу карабайсызбы, ички туризмге жакшы өбөлмөлөр түзүлдү да. Анан азыр өзүңүздөр көрүп аткандай көп бир топ чакан ишканалар түзүлүп, алар деген азыр ички туризмди өнүктүрүүгө барыбыз ошо багыт жасагандагы кербезибиз болуп атат да. Анткени мен деле, мисалы биз деле өзүбүз могу дем алыш күндөрү сыртка чыкканга аракет кылабыз да. Эми себеби шаардын ичинде мына көрүп атасыздар өзүңүздөр түтүн, эме жанагы көмүр кычкыл газынан чыгып аткан бүт ден соолукка зыяндуу смог деп коебузбу, түтүндүн баары топтолуп эле анан күндүн көзүн көрбөй атпайсыздар. Кыял бүт эс алуучулар тоого чакырып кетет элем да. Ал эми баасы болсо, баасы салыштырмалуу бир аз ар кандай. Ар бир тоо лыжа базаларында ар кандай. Мен жактан карап атам да, мисалы ошол эле кадимки эле ЗИЛде болсо майрам күндөрү чоңдор үчүн 1200, жаш балдар үчүн 700 сом деп жүрөт. Мындай күндөрү болсо чоңдор үчүн 900, балдар үчүн 500 сом деп атат. Чындап эле сиз айтып аткандай эле ийкемдүү бааны коюп атышат. Эми Кыял, биз Кыргызстанда ушу туризм мындай келечектүү багыттардын бири катары каралып, ага негизги дагы басым жасалып атат. Пандемияга чейин ички дүң продукциянын 5% туризм түзүп жакшы келаткан болчу. Бирок бир көйгөй, мына бүгүнкү күндө кышкы туризмди биз өнүктүрөбүз десек, Чүй жана Ысык көл областтарында эле ушул лыжа базаларын көрүп атабыз. Ал эми Кыргызстандын бардык мүмкүнчүлүгү ушундай кышкы туризмди өнүктүрүүгө ылайыктуу да. Анан ишкерлер көбүнчө ушул жерди алуу, инфраструктураны түзүүдө бюрократиялык тоскоолдуктарга кабылып келебиз деп айтып келишет да ишкерлер. Мындай маселеде сиздер мындай баягы саясатын эле алып барбастан, алардын бир колуна кол, бутуна бут болуп мындай жардамдашуу жагында карайсыздарбы? Ооба, туура суроо бердиңиз. Биз мына азыр учурда эл аралык өнөктөштөрүбүз менен региондорду өнүктүрүү боюнча бир топ иш-чараларды алып барып атабыз да. Мисалы мына Ысык көл облусуна азыр өзүңүздөр билесиздер, жанагы компоненттин үчүнчү программа авиа жолдорду, авиа эмес, деги эле жолдорду оңдоо боюнча үчүнчү программанын фазасы бар, аткарылып аткан азыр.
дүйнөлүк банктар аны каржыланып атканчы. Айланма жолду куруу боюнча сөз кылып атасыз да, туурабы? 3,5 миллион бөлүнгөн Ысык көл облусун өнүктүрүү боюнча. Ал жерге биз азыр жолдорду оңдоп, анан туристтик сервистик борборлорду куруу боюнча жерлерди тактап чыктык. Буюрса жакында курулуш иштери башталат. 5 буюрса Ысык көлдүн тегерегинде 5 туристтик сервистик борбор курулат да заманбап. Жанагы коомдук дааратканасы кошулган, кафетерий бар, ушундай өзү маалыматтык борбордун өзү, сервистик борбор, кичине бир аз дүкөнчө сыяктуу ушундай бир чоң заманбап имараттар 5 өтүшөт буюрсачы 2024-жылга чейин. Азыр баштадык. Андан сырткары Ош облусунун экономикасын өнүктүрүү боюнча биз азыр ошол эле дүйнөлүк банк өнөктөшүбүз менен чогуу 30 миллиондук долбоорду ишке ашырганы турабыз. Буюрса мына музейлерди Оштогу Сулайман тоо музейин, анан музей комплексин, анан Өзгөндөгү музей комплексти жакшыртуу, шаардын инфраструктурасын, айтканда инфратүзүмүн жакшыртуу, анан туристтик маршруттарды жакшыртуу, балким ал жака дагы ушундай туристтик сервистик борборлорду курулат. Андан сырткары туура айтып атасыз. Ош облусунда, Жалал Абад облусунда дагы, Баткен облусун кошкондо туристтик дарамет абдан чоң. Бул региондордун дагычы. Анан биз азыр бир топ изилдөө иштерине дагы анализ иштерин жүргүзүп атабыз. Кайсыл райондорго, мисалы тоо лыжа базасын курса болот. Деги эле жер маселесине келгенде бир аз маселелер жаралып калат. Аны да трансформациялаш керекпи? Ошол жергиликтүү бийлик менен эле чечиле турган маселеби же трансформацияга чейин барыш керек болобу? Трансформацияга чейин бара турган маселелер дагы бар экен да. Анткени мына мисалы азыр бизде жайыт, конституция боюнча жайытка мисалы куруу иштерин жүргүзгөнгө болот, жана жеңил конструкцияны курса болот. А биз болсо азыр жана аркан жолдорду тапсак, ал жакта дагы сонун тоолорубуз, сонун ажайып жайлоолорубуз бар да, ошолорду көрсөткөнгө, туристтерди тартканга, анан жергиликтүү элдин жашоо шартын жакшыртканга, жаңы жумушчу орундарын куруш үчүн ушундай максаттарда азыр бир топ иш аракеттерди жүргүзүп атабыз да. Анан жерлер бар экен. Мындай потенциалы боло турган, тоолужа базаларын кура турган жерлер бар, толтура экен. Бирок ошо сиз айткандай жанагы кээ бир жерин трансформация кылып коюш керек маселеси болуп атат. Кээ бир жери жарымы айыл өкмөттө тиешелүү, жарымы жанагы токой чарбасына тиешелүү. Ушундай учурлар көп экен да. Азыр ар бирин тактап, анан биз ылайыктуу жерлерди бергенге аракет кылып атабыз. Трансформация болгондо бул айыл өкмөт өзү эле чечпей турган маселе болуп атат да. Айыл өкмөт айылдык кеңеш чечип бергенден кийин андан ары анан кайра макулдашып отуруп өкмөттүн аппаратына келип анан ал жерден токтом чыгыш керек болуп атат да. Ушундай маселелерибиз бар. Ошон үчүн бир аз мындай жылыш жок болуп токтоп калып атат да. Туура айтып атасыз. Өлкө боюнча 24 тоо лыжа базасы бар учурдачы. Анын 17си гана иштеп атат азыр, туурабы? Ооба, дээрлик бар эле. Ошол сиз айткандай Чүй облусунда жана Ысык көл облусунда жайгашкан да. Эми буйруса бир билбейм, мындай так убактысын айта албайм. Бирок келечекте биз мына Ош облусуна, Жалал Абад облусуна дагы ушундай заманбап тоо лыжа базаларын курсак деген аракеттердин баарын көрүп атабыз. Буйруса жыйынтык чыгат деп ишенем. Кыял Абдимиталовна, мына ушул кышкы туризмди өнүктүрүүдө дагы ушул кышкы спорттун түрлөрү дагы бир жакшы таасирин берет эмеспи? Анан бул боюнча ошол спорт агенттиги ушул СЭКО долбоору менен дагы кызматташыптыр да. Ушул долбоор боюнча дагы айтсаңыз. Бул кандай долбоор? Бул абдан Хельветас швейцариялык өкмөт тарабынан каржыланган. Биздеги Хельветас Кыргызстан деген уюм бар. Бул уюм менен биз чогуу азыр учурда жанагы Баялай деген долбоорду ишке ашырып атабыз. Мына Ленин чокусундагы мусордун баарын тазалап келбедикпи августта? Бул бир долбоорубуз бар. Анын алкагында дагы азыр ошол Ленин чокусунда бүт мусорларды мындай байма-бай тазалап туруу боюнча механизм иштелип чыгып атат азырчы учурда. Андан сырткары Кыргыз Республикасында кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү деген долбоорубуз бар. Ушул долбоордун алкагында биз мындай азыр активдүү иш алып барып атабыз. Ушул биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз менен Хельветас Кыргызстан уюму мененчи. Булар менен чогуу биз мына кышкы туризмди 21-26 жылдарга чейин өнүктүрүү боюнча
концепция иштеп чыктык. Бул концепция ушу 5 жыл кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнчачы. Туруктуу өнүктүрүү дегенде өзүңүздөр билесиздер да, бул экономикалык жагын, социалдык жагынан албетте эң басым жасалган бул экологиялык коопсуздукту алдын алуу, экологиялык коопсуздукту камсыздоо, ушул 3 компоненттен турган бул долбоор, ушул иш-чараларды өткөрүп биз кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүүгө багыт алган учурубуз болуп атат да. Бул концепциянын алкагында бизде бир топ иш-чараларыбыз бар. Мындан сырткары 24-июнда ушул биздин эл аралык өнөктөштөрүбүздүн колдоосу менен кышкы 20-21 жылдарга карата кышкы туризмди өнүктүрүү боюнча иш-чаралар мерчемин иштеп чыгып, эксперттер менен чогуу отуруп өзүбүз бул иш-чаралар мерчеминин ар бир пунктун карап чыгып, анан кийин 24-июнда бизге өкмөт кабыл алып берген. Ушул иш-чаралар мерчеминин алкагында биз бир топ жанагы кышкы учурунда лыжа тепкенди үйрөнүү, анан кышкы туризмди өнүктүрүү боюнча кандай иш-аракеттер жүргүзүш керек, ошондой эле кышкы туризмде могу мейманканаларда кандай иштер алып барылыш керек, деги эле кышкы туризм учурунда эмес, деги эле мейманканаларда тейлөө маселелери боюнча окутуулар жүргүзүлүп атат. Өзүңүздөр социалдык баракчалардан көрүп атсаңыздар керек. Мындан сырткары биз туура айтып спорт агенттиги менен бизде бир топ азыр өткөрүлүп турган фестивалдарыбыз бар. Жылда жанагы фестивалды жылда өткөрүп келет эмеспиз, биз благотворительный фестиваль өткөрөт эмеспиз. Ушул фестивалыбыз бар. Андан сырткары ар кандай ийрим мындай бизде өзүбүздө туристтик ассоциациялар бар да, ошолордун жардамы менен биз азыр окутуу, лыжа тепкенди үйрөтүү инструкторлорубуз бар да. Эртең мына буюрса, азыр эстегенде айтып коеюнчу, эртең мына 19-декабрда биздин расмий кышкы туризм сезонун 20-21 жылдарга карата ачабыз деп даярданып атпайбызбы буюрса. Ошол иш-чаранын алкагында дагы биздин лыжа тебүү боюнча инструкторлорубуз келип окутуу өткөрүшөт, окутуу жүргүзүшөт. Керек болсо мына заявканы азыр топтоп атабыз да, ар бир каалаган, мисалы, сабак алам деген, окуйм деген катышуучубуз болсо, биз аларга 1 саат бою ошол инструкторлор менен окутуу иш-чарасын өткөрөбүз. Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Рахмат атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз менен байланышта Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директорунун милдетин аткаруучу Кенже Матова Кыял биз менен байланышта болуп, суроолорго жооп берди. Кышкы туризм буюрса 19-декабрдан тарта ачыла баштайт, расмий ачылышы болот. Чынында акыркы убактарда байкап жүрөбүз, бир кышкы туризмге кызыккандар абдан көбөйүп атат. Альпинисттер дагы Кыргызстанга мындай кызыгып өзгөчө мамиле жасап көп катташты. Быйыл пандемияга байланыштуу албетте көп келе алышкан жок болуш керек. Бирок 4-ноябрдан баштап биздин тиешелүү өкмөттүк уюмдар, мекемелер мындай аба майданын ачкан болчу жалпы жарандарга жана туристтерге. Мына ушул саякатчылар, блогерлер дагы, маалымат агенттиктер дагы, ушул дүйнөлүк деңгээлдеги агенттиктер дагы ушул туризм тармагын аныктап, рейтинг жүргүзүшөт эмеспи. Анан Кыргызстан дайыма алдыңкы 20-лыктарга кирип жүрөт, алдыңкы топ 5ке да кирип жүргөнү бар. Ошондуктан Кыргызстандын туризми дагы бир жакшы деңгээлде десек дагы жаңылышпайбыз. Келип кеткен саякатчылар дагы эң сонун сүрөттөрдү жайгаштырып, көз жоосун алган сүрөттөрдү жарыялап атышат, туура. 7 сааттын 32-мүнөтү болду. Сааттын жебеси. Урматтуу угармандар, сиз угуп жаткан Биринчи радио таңкы бурулуш. Эми орус тилиндеги жаңылыктар менен таанышалы. Акыркы жаңылыктар менен кесиптешибиз Канат Султакеев. Да, это я. Здравствуйте, Назира. Очень хорошо выглядите. Приятно на вас смотреть. Прям не хочется взгляд отводить, но придется. Нурмат, вы тоже хорошо выглядите. Новости в эфире.
Накануне 15 декабря под председательством исполняющего обязанности президента Кыргызстана Тарага Джогорку-Кенеша Таланта Мамытова состоялось первое заседание Совета по вопросам миграции соотечественников и диаспор за рубежом при Тарага Джогорку-Кенеша. В его состав вошли депутаты Джогорку-Кенеша, вице-премьер-министр Эльвира Сурубалдиева и руководители государственных органов. В ходе заседания Совета обсуждены актуальные проблемы соотечественников за рубежом, в том числе вопросы возобновления регулярных авиарейсов с Российской Федерацией, ситуация с разрешительными документами для вылета и возвращения граждан Кыргызстана, а также вопросы выплат компенсации за транспортировку тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом. По итогам обсуждения Тарага поручил усилить работу по выводу граждан Кыргызстана из списка лиц, въезд которым запрещен на территорию Российской Федерации, активизировать переговоры с российской стороной по увеличению количества регулярных авиарейсов и провести широкую разъяснительную работу среди населения по порядку вылета в Российскую Федерацию. В идентификационную карту паспорт гражданина Кыргызской Республики включена графа об этнической принадлежности. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков. Изменения введены в целях реализации решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Согласно вышеуказанному решению, Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана признала неуказание графы «этническая принадлежность» в идентификационной карте паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики, противоречащим статье 38 Конституции Кыргызской Республики. То есть нарушается гарантия на право каждого на свободное определение и указывание своей этнической принадлежности. Теперь, согласно принятому решению, граждане Кыргызской Республики по желанию могут указывать в ID-карте национальность. Фонд обязательного медицинского страхования начал выплачивать компенсации за ноябрь месяц медицинским работникам республики, работающим в очагах по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, согласно распоряжению правительства Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба фонда. В ноябре 2020 года задействовано в очагах по борьбе с коронавирусом 11 911 медицинских работников, что на 4189 больше, чем в предыдущем месяце. Сумма компенсационных выплат составила 222 миллиона 763 тысячи 400 сомов. Соответственно, она выросла на 77 миллионов 150 тысяч сомов. Напоминаем, что ФОМС производит выплаты компенсаций на основании предоставленных организациями здравоохранения, работающих в системе единого плательщика счетов к оплате. Айсулу Тыныбекова выиграла золото весовой категории до 62 килограммов Кубка мира по женской борьбе. В финале она вышла, одержав 3 досрочные победы со счетом 10-0, 10-0, 13-2. В схватке за первое место она досрочно одолела Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 14-0. Финал, который состоится сегодня вечером, 16 декабря, прошла также Мейрим Джуманазарова в весовой категории до 68 килограммов. Ранее золото выиграл Джоламан Шаршанбеков. Напомним, индивидуальный Кубок мира по вольной греко-римской и женской борьбе проходит с 10 по 20 декабря в Белграде, в Сербии. Из-за переноса Олимпиады Объединенный мир борьбы решили провести полноценный чемпионат мира, но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования «Индивидуальный Кубок мира». Наши поздравления, конечно, Айсулу. И на 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 16 декабря, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 73 миллиона 784 тысячи 474, летальных исходов 1 миллион 640 тысяч 526, выздоровели 51 миллион 786 тысяч 930 человек. Таковы новости на данный час. Далее о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в отдельных районах Ошской и Сыкульской областей слабый снег. По остальной территории без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабатской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская и Таласская области минус 3,8, Баткентская, Ошская, Джалабатская области минус 3 плюс 2, и Сыкульская область минус 2 плюс 4, Нарынская область минус 8, 13. В Бишкеке сегодня без осадков.
ветер западный 3,8 метров в секунду и максимальная температура воздуха днем минус 6,8. Вы слушаете Беренчи радио, не переключайтесь, далее будет еще интереснее. Ну и вам я желаю, коллеги, всего хорошего, приятного эфира и крепкого здоровья. Рахмат, Канат. Вам спасибо. Уктурубузду улантабыз 7 саат 38 мүнөт. Урматтуу радио угармандар, биринчи радиону угуп жатасыз. Таңкы бурулуш программасы. Назира Молдокулова, Урмат Жээнбеков. Ушул учурдан пайдаланып, биз угуучуларды валюталар курсу менен кабардар кылып койбойлубу? Назира, кандай дейсиз? Албетте, бул эң маанилүү жаңылык болуп калды, анткени күндө баалар өзгөрүп, ошол эле учурда валюта базарында дагы туруктуулук жакшы сакталбай атат. Бул ишкерлер үчүн, ошо акча айлантууну колго алып иштеп аткан ишкерлер үчүн, деги эле жөнөкөй жарандар үчүн деле абдан маанилүү болуп калды. Азыркы тапта ошол бүгүнкү күндө Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча 16 декабрга карата доллардын сомго карата курсунун төмөндөп атканын байкасак болот. Назира, кечээ күнү эле 83 сом 24 тыйын болсо, бүгүн 82 сом 99 тыйын болуп ылдыйлап атат. Евронун баасы буга чейин 101 сом боло турган болсо, эми 100 сом 78 тыйындан сатка чыкты. Рубльдин да төмөндөгөнүн байкасак болот. 1 сом 13 тыйынга бааланды. Ал эми теңге дагы буга чейин 20 тыйын болуп келсе, эми 19 тыйынга бааланды. Урмат, ушу банк маселелери боюнча эксперттер кыргызстандыктарды ушундай бир валюта базарында серпилүүлөр болсо, акчаны алмаштыра калууга ашыкпастан сабырдуулук менен карап турууну айтып келишет. Ошол эле учурда баягы банкта берилип аткан насыялардагы доллар менен берилгенде пайызы төмөнүрөөк болот эмеспи? Мына ошого дагы азгырылып кеспестен айлыкты кандай бир валютанын түрү менен ала турган болчу болсоңуз, ошол валютанын түрүн насыя алууну кеңеш берип келишет. Мисалы үчүн көпчүлүк Кыргызстанда калк сом менен иш жүргүзөбүз да баарыбыз эле. Азыр Улуттук банк валютадан олуктоо боюнча дагы саясатты канча бир жылдан бери алып келет да, алып барып жүргүзүп келе жатат. Ага байланыштуу кыргызстандыктардын баары тең сомду колдонуп, насыяны дагы сом менен алганы оң. Анткени эгерде доллар көтөрүлүп кете турган болчу болсо, анда сомду долларга төлөгөндө өтө эле кымбатка түшүп калат. Мына ушуну дагы бир угармандарыбыздын эсине сала кетели. Валюта рыногун ушул жөнгө салуу үчүн ушул Улуттук банк бир канча ирет интервенция жасап келди. Ушул жылдын эсебинен 20 иретке чейин барды окшойт интервенция. Эми интервенция жасаганда Улуттук банк мындай валюта базарына жөн-жок эле жерден кийлигише бербейт. Эгерде суроо талап бар болсо, ага кийлигишип баягы рынокты мындай көзөмөлгө албаса дагы жөнгө салуу аракетин берет. Ошол эле учурда эгер доллар мындай ашыкчу болуп кала турган болчу болсо, аны дагы Улуттук банк сатып алып өзүнүн эл аралык резервин толуктайт. Доллардын баасынын айырма болуп төмөндөп атканда ушул интервенциянын натыйжасы деп билсек болот да. Эми бул өтө олуттуу таасир этпеши керек, анткени валюта базары бир эле бир Кыргызстандын ички рыногунан көз каранды эмес, анткени дүйнөлүк рынок, нефтиге болгон баа, биздин негизги өнөктөш өлкөлөрдөгү валюта рыногу дагы бизге түздөн түз таасир этпесе дагы кыйыр түрүндө өзүнүн таасирин берип келет. Анда Назира, кийинки программанын экинчи бөлүгүнө өтөөрдөн мурда мынакей азыр суук түшүп, электр энергиясын пайдалануунун дагы көп пайдаланып атат. Жашоочулар, тургундар, адистер болсо айтып атат, электр энергияны көп пайдаланып, баягы чыңалуу келип атат бул жакта. Ошондуктан көмүр менен, газ менен пайдаланганыңар, үйдү көмүр газ менен жылытканыңар туура болот деген дагы кеңештерин берип атат. Мына көп кабаттуу үйлөр адатта мына борбордо мындай жылуулук борборунан жылытылат да. Ошентсе дагы могу сууктун катуу болуп атканына байланыштуу жарандар кошумча мындай жылытуучу жабдууларды сайып, мындай электр шаймандарын колдонуп аткандыгын дагы көрүп жүрөбүз да. Мына бир аптадан бери мындай үйлөрдүн мындай жылытуу системасы кандай иштегендиги дагы сыналып атат. Ошол эле учурда жер тамда жашаган адамдар көмүр жагып атат. Көмүр жакса дагы бир маселе чыгып кетип атат. Ал бишкектиктер ышка мындай ууланып атабыз, туурабы?
Мына ушул багытта ушул биз маалыматтарды алабыз. Анан дагы айта кете турган болсок, ушул электр энергиясына дагы нааразылыктар болуп, кечээ күнү дагы айтып өтөлү. Ушул Бишкектин Ак Жар конушунун тургундары дагы митингке чыгышты. Бул алар болсо ошол алардын талабы, жашоочулардын талабы күн сайын күн алыс электр энергиясынын өчүрүлүшүнө нааразылыгын билдирип чыкты. Анан дароо эле буга ушул реакция кылып, ушул милиция кызматкерлери барып түшүндүрүү иштеринен кийин анан жашоочулар тарады. Эми бул маселе дагы чечилип, оң жагына чечилип, жашоочулардын бир талабы аткарылат деген ойдобуз. Эми бул боюнча дагы биз ушул ушул саат маегибизде дагы жооп алып берүүгө аракет жасайлы, Назира. Урмат, мына 13 декабрда Кыргызстанда электр энергиясын колдонуу рекорддук көрсөткүчкө жеткен экен. Бул тууралуу Улуттук Энерго Холдинг компаниясы ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Асхат Бердиев маалымат жыйынында билдирди. Ал бирок калк мындай тынчтануусуна негиз жок экенин, электр энергия тармактары кышка карата толугу менен даяр экенин дагы айтып өттү. Ал ушул 100% мындай биз калкты электр энергиясы менен камсыз кылууга даярбыз деп билдирди. Мына бир эле сутканын ичинде ошол 13 декабрда 68800 мегаватт электр энергия колдонулуптур. Күндүн абанын температурасы дагы төмөн болуп, суук болгон да, ошондуктан колдонуулар көп болсо керек. Ошол мисал үчүн адистер айтып атат, 2020 жылды, мына үстүздөгү узап бараткан жылдын башында 29 январда 3224 мегаваттка жетиптир колдонуу. Ал эми ошол күндөрү мындай абанын температурасы 20-30 градуска чейин жетиптир да. Азыр болсо 10 градустун айланасында болсо дагы рекорддук көрсөткүчкө жетип атабыз. Буга эмне себеп болду экен? Буга эми калк көбүнчө көмүр алган эмес го дейм, балким көмүрдүн кымбаттыгы дагы таасир этти. Мына газды колдонуп атышат, газ дагы быйыл баасы кичине өсүптүр. Ага байланыштуу балким электр энергиясына күч келип аткан жокпу деген да суроо пайда болот. Анын үстүнө электр энергиясы менен жылытуу көмүргө караганда иши да жеңил да, Урмат. Жагып коюп отурасың, улам эшикке чыгып көмүр ташыбайсың. Ооба. Жакшы болот. Анда биз ушул боюнча байланыш куралы Улуттук электр станциялар ишканасынын электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Таалай Бектенов менен маалымат алып, бул туурасында мындай кеңири маалымат угармандарыбызга дагы алып берип, өзүбүз дагы маалыматка ээ бололу деп турабыз. Таалайбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына башкы эле сурообуз, бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз деп айтылып келет. Мына күзгү кышкы даярдыктын жүрүшүнөн бери. Анан мындай даректөө өчүрүүлөр болбойбу? Ага байланыштуу. Ооба, туура айтасыңар. Быйыл бизде Токтогул суу сактагычынын суунун көлөмү былтырдан аз. 2,5 миллиард кубка бүгүнкү аз. Бүгүн бизде 13 миллиард 44 миллион суу бар бүгүнкү күндө. Азыркы учурда биз чоң кубаттуулук менен иштеп атабыз. Сиз жана айтып кеткендей, максималдуу кубаттуулук уже рекорд болду деп 3240 мегаватт. Бул 2 сутка өттү андан бери. Бирок керектөөнүн көлөмү бүгүнкү күндө андан да көп. 70 миллион 400 миң киловатт саат болуп атат суткасына Кыргызстан боюнча потреблениясы. Бирок баары бүт мекемелер кышка даярданганбыз. Бирок лимиттен ашык потребление болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Бизде белгиленген лимит канча? Бизде белгиленген лимит ар область, ар мындай отраслга берилет. Бул өкмөттүн токтому менен жылдын башында эле бардыгына ушундай пландар коюлат да. Бизге мынча выработка кыласыңар, мынча жылуулук энергия выработка кыласыңар деп. Заявкалар боюнча. Жалпыланган лимит 1 миллиард 886 киловатт саат деп, миллион киловатт саат деп белгиленген, туурабы?
Жок, жалпылаганда биздин быйылкы жылга биз электростанция мекемебиз 14 миллиард 454 миллион киловатт саат электр энергия өндүрүп, ушул элге, өлкөгө камсызданып беришибиз керек эле. Биз жаңылышыптырбыз. 1 миллиард киловатт саат бул декабрь айы үчүн эле экен турбайбы? Бир эл айдыкын айтып атасыңар. Негизи план боюнча суткасына Кыргызстан бүгүнкү ушул күнгө карата 60-61 миллион эле киловатт саат потребление болуш керек да. Бүгүн 10 миллион ашык потребление сверх графика кетет, лимита. Биз ушундай кубаттуулукта электр энергиясын пайдаланып отурсак, анда мындай электр энергиясын өндүрүүчү мындай ишканалардагы жабдуулар керектен чыгып кетпейби деген дагы кооптонуулар жок эмес болсо керек. Техникалык себептерден байланыш үзүлүп калды окшойт. Кайра байланышту улантабыз албетте. Урмат, мына белгилей кетсек, өтөдө Талайбек Бектенов Токтогул суу сактагычында 13 миллиард 444 миллион суунун көлөмү бар экенин айтпадыбы? Ал эми биз мындай 10 декабрдагы токтоло турган болсок, маалыматка ал күнү 13 миллиард 339 миллион куб метр суу болгон экен. Ал эми 4 декабрда ошол эле Токтогул суу сактагычынын көлөмү 13 миллиард 617 миллион куб метрди түзүптүр. Демек, күндөн күнгө азайып келатат, туурабы? Кайра байланышты уланталы, Назира. Талайбек Эркинбекович, биз менен байланыштасызбы? Да, байланыштамын. Жанагы эле суроого жоопту берип өтсөңүз, эгерде биз ушундай көлөмдө электр энергиясын максималдуу чекте колдонуп отурсак, анда электр энергиясын өндүрүүчү ишканалардан жабдуулар керектен чыгып кетпейби деген дагы суроо жаралат. Тобокелдик барбы? Суроо берип атасыз. Мындай көлөмдө керектөөчүлөр ушундай көлөмдө потребление кыла берсе, биздин жабдууларга нагрузка келип, уже ошол өзүнүн автоматташтырылган защиталары иштеп өчүрүүлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан мындай абалдан чыгуунун жолдорун издеп атасыздар да, албетте. Ооба, албетте, бунун ар бир мекеме, электр тармактарлар өзүнүн иш-чараларын көрүп атат, бирок ал дагы азды кылат. Неге дегенде, бул керектөөчүлөрдүн да жардамы керек. Бул деген электр энергия үнөмдөш керек бүгүнкү күндө. Кимде мүмкүнчүлүгү болсо ошол көмүр, газ, отундарга өтүш керек, үйдү жылуулатыш үчүн. Ар бир даже керек болсо жанагы энергосберегающий лампалар бар, ошолорго өтүп, өз убагында өчүрүп, керек эмес маалда ошондойлорго өтүшүбүз керек баарыбыз. Бизге да бир жардам керек. Талайбек Эркинбекович, мына оңдоп түзөө иштерине байланыштуу айрым Бишкектин жерлеринде өчүрүүлөр болуп атпайбы? Анан негизи ушул суук түшкөнгө чейин баардыгы оңдоп түзөп калыбына келтирип, анан өчүрүүлөр болбошу керекпи? Себеп дегенде кечээ күндө ошол нааразычылык митингдерине чыкпадыбы Ак Жар конушунун тургундарычы? Бизде дайым ушул күн алыс өчүрүүлөр болот деп. Негизи ошол суук түшкөнгө чейин баардыгы оңдоп түзөөдөн өтүшү керек да, электр тармактары иши. Ооба, туура айтасыз. Суук түшкөнгө чейин биз ушул кышка даярдык көргөнбүз. Бул электр тармактардагы Ростет компанияларда көргөн. Бирок жана айтып атпайбызбы, ар бир эми жабдыктын өзүнүн нормативдик мындай көтөрө турган нагрузкалары бар. Ошондон өткөндөн кийин уже защиталар иштей баштайт, перегруз боло баштайт да. Анан жанагындай ошол себептен көп өчүрүүлөр ошондон болуп атат бүгүнкү күндө. Талайбек мырза, мына ушундай маселелерди дагы чечиш үчүн жана Токтогул суу сактагычында суунун көлөмүнүн быйыл аз болуп атканына байланыштуу сиздер коңшу Казакстан менен дагы электр энергиясын импорттоо боюнча келишимди түзгөнсүздөр. Мына ушул жагдай кандай болот? Анткени биз билгенден Казакстандын өзүндө дагы электр энергиясына болгон тартыштык бар экени маалымдалып атат. Ооба, туура айтасыз. Биз ошол суунун аз болгонунан биз импорт керек деген чечим чыгарганбыз. Май айынан бери ошол сүйлөшүүлөр жүрүп, биз ноябрдын башында келишим түзгөнбүз. 500 миллион киловатт саат электр энергия Казакстандан бизге бериш керек эле.
ал келишим күчүндө, бирок казак тарап бүгүнкү күндө техникалык шарттарына карап өздөрүнүн да кыйынчылыктары болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн убадаларын аткара албай атат. Демек такыр бир келбей атабы импорттолгон электр энергия? Же бир аздан болсо да? Көлөмдө берип атат. 3 күн болду. 3 күндөн бери такыр токтотуп салды, бере албай калды. 50 мегаватт кубаттуулук берип аткан сутка бою. Анан эми маселе мындай болуп атса, кантип бул абалдан чыгабыз? Күнүнө токтогул суу сактагычынан канча электр энергиясы өндүрүлүп атат? Андан тышкары ички башка кошумча дагы гэстерден жалпысы болуп күнүнө канча электр энергиясы өндүрүлүп атат? Бул абалдан бизге суу мындай кескин түрдө кетип атат, иштетилип атат суу выработка кылыш үчүн. Бирок бизге да импорт алышыбыз керек коңшу өлкөлөрдөн. Мисалы кайсы өлкөдөн? Эми азыр Казакстандан эгер алардын акыбалы оң болуп калса, ошолордон суранып дагы алыш керек. Кошумча январь, февраль, марттарга алыш керек. Ал жерге биз да пландаштырылганбыз. 600 миллион киловатт саат алыш керек. Ошондо гана биздин суу токтогул суу сактагычында ыңгайлуу көлөм суу калат кийинки жылга шарт түзгөнү. А эгерде мисалы үчүн Казакстан менен мындай келишимге жетише албай калсаңыздар кандай болот? Алар өздөрүнүн милдеттемелерин мындай аткарбай коюу дагы кызыктай болот да, анткени бул эл аралык милдеттеме да, мындайча айтканда, туурабы? Бул эл аралык эмес, бул эки мындай эки тараптуу келишим. Эки тараптуу мындай эки хос субъекттин эле арасындагы келишим. Эми сиздер сүйлөшүүнү жүргүзүп улантып атасыздарбы? Ооба, улантып атабыз. Биздин Национальный энергия холдинг жанагы ГКПН баардык ушул маселе менен азыр иштеп атышат. Биз бир жыйынтыкка келебиз го, чечимге келишибиз керек. Болбосо дагы башка бир жолдору чараларды көрүп. Биз ошондо Казакстандан электр энергиясын канча баада импорттоп атабыз? Бул келишим боюнча баасы бул 2 цент 10,4 жүрөт. Бул доллар менен. Да. Таалайбек мырза, буга чейин биз коңшу Тажикстандан дагы электр энергиясын мындай арзаныраак импортточубуз, анткени алардын гэсинен суу ашып, алар электр энергиясын каяка жумшаарын дагы билбей калышы, бирок алар жаңы гэстин курулуп ишке берилиши менен бул маселе жаралбай калды окшойт. Тажикстан менен дагы сүйлөшүүлөр болушу мүмкүнбү? Тажикстан менен да сүйлөшүүлөр болгон жай мезгилинде. Бирок ал жерде техникалык шарттарга байланыштуу алар жалаң только жай мезгилинде эле бере алат. Неге дегенде булардын электр энергиясы Өзбекстандын линиясы аркылуу өтүш керек. Азыр бүт жерде бул сечение деп коет, аба чубалгылардын канчалык мүмкүнчүлүгү бар өткөргөн электр энергия. Ошондо бүт жерде азыр чектөөлөр болуп калды, максималдуу нагрузкаларды иштеп атышат. Тажикстандан кышкы мезгилде мындай техникалык шарт жок алардан алганычы. Мындай учурда биз эми ички ресурска таянат турбайбызбы? Ооба. Токтогул суу сактоо жанагы жумушту азыр улантып атабыз. Ушу биздин госоргандар, Нацхолдинг, ГКПН ошол боюнча жумуш алып барып атышат. Бизге жардамдаш. Таалайбек Эркинбекович, токтогул суу сактагычындагы ушул суунун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл азыраак болгону айтылып атпайбы? Буга ушул жаанчыл аба ырайы таасир этет, дагы кайсы нерселер таасир этиши мүмкүн суунун аз болушуна? Бул суунун аз болушу бул 2 жылдан бери эле байкалып атат. Өзү токтогул суу сактагычына суунун кириши мындай циклга окшоп кыйналып турат. Бир жылдары көп келет суунун кириши, жылдары азайып кетет. Ошол 2 жылдан бери ошондой болуп атат. Бирок биринчиден бул аба ырайынын кар жаап айтат, жакшы чоң көлөмдөчү.
Кыргыз гидрометтин дагы мындай информациялары бар. Мөңгүлөр азайды. Анан биздин жайкы мезгилде дагы өзүбүздүн өлкөдөгү керектөөлөр да көбөйүп атат жылдан жылга. Ошого байланыштуу суун сактап ушул маселе чоң туудуруп атат да. Демек, бул учурда биз жанагы эле суроо ички ресурстарга таянат турбайбызбы? Ички ресурстар менен албетте ошол менен иштешебиз, бирок баары биз импортто зависимый болуп калганбыз азыр. Импорттун жолун таап ошону чечишибиз керек. Деги эле мындай калкка кандай маалымат бересиз? Ушундай тартышка байланыштуу мындай даректүү өчүрүүлөр болобу же андай? Мындай даректүү өчүрүүлөр болбойт, чоң веерный отключениялар болбойт. Болгону мүмкүн ошол техникалык өзүнүн защиталары автоматикасы иштеп өчүрүүлөр болбосо, калган мындай эмелерди биз өчүрүүлөрдү пландаштырган жокпуз. Биз ошол калкка керектөөнү үздүктүксүз камсыздап бергени биз даярбыз, ошол боюнча иштеп атабыз. Бирок суранып кетет элем, бирок электр энергияны да бүгүнкү күндө баарыбыз үнөмдөшүбүз керек. Бул биринчиден бизге жардам, экинчиден каражат маселеси. Баарыбыз үнөмдөп, үйлөрдү жылуулап, мектептерден бери илгери жылуулап чыкпадык. Ошондой методдор менен көмүргө, газга өтүп мүмкүнчүлүгү бар жерлерде ошону суранып кетет элем мен. Сизге да рахмат. Биз сиздерге ишенебиз жана кышкы жылытуу мезгили бир эч кандай түйшүгү жок калк үчүн өтүп кетет деп ишенелим. Ооба, Кыргызстандын ушул электр тармагын электр энергиясы менен башка өлкөлөргө муктаждык жок эле өзүн өзү камсыз кылуусуна толук ишенебиз. Себеп дегенде ушул ГЭСтер, чакан ГЭСтер, ири ГЭСтер курулуп атат. Эми жакынкы жылдары Кыргызстан ушул электр энергиясы менен өзүн өзү камсыз кылып калат деген чоң ишенимибиз бар. Жогоруда адис белгилеп өткөндөй, токтогул суу сактагычына баягы суунун көлөмүнүн мындай келиши бул алмашып турат турбайбы, бир цикл болуп, мына 2 жылда мындай суу азыраак келип, анан кайра көбүрөөк толуп дегендейчи. Ошон үчүн биздин калктагы туура түшүнүү менен буга мамиле жасап, чындап эле мындай үйдү жылытуунун башка дагы ыкмаларына өтүш керек экен. Анда биз менен байланышта электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары Бектенов Таалайбек Эркинбекович болду. 8-ден 1 мүнөт өттү. Назира, жаңылыктарды угалы. Соңку кандай жаңылыктар бар? Бакыт Тапаевга сөз берели. Рахмат. Жагымдуу жаңылыктар менен баштайбыз. Кыргызстандык балван, Азиянын 3 жолку чемпиону, дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Сербиянын борбору Белград шаарында күрөш боюнча дүйнө кубогун жеңип алды. 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова финалдык беттеште латвиялык Анастасия Григорьеваны 14-0 эсебинде жеңди. Тыныбекова буга чейин жарым финалда орусиялык Любовь Овчарованы 13-2 эсебинде жеңип алган. Кыргызстандын эгемен тарыхында кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алтын байгесин биринчи жолу Айсулуу Тыныбекова багындырган. Бүгүн 16 декабрда кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова 68 кг салмак категориясынын финалдык беттешинде орусиялык Ханум Валиева менен күрөшөт. Ал эми Айперимедет кызы коло байге үчүн күрөшөт. Дүйнө кубогунан учурда кыргызстандык спортчулардын байге куржунунда 2 алтын, 2 коло медаль бар. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду коронавируска каршы күрөшүү боюнча эпидемиялык очоктордо иштеген дарыгерлерге компенсация төлөй баштады. Бул тууралуу аталган фонддун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, COVID-19 менен күрөшүүгө 12 миңге жакын медицина кызматкери тартылган. Бул октябрь айына караганда 4 миңге көп. Фонд компенсациялык төлөмдөр саламаттыкты сактоо уюмдары берген төлөө үчүн эсеп фактуралардын негизинде жүргүзүлөөрүн эске салды. Ош шаарындагы балдар инфекциялык ооруканасынын оңдоп түзөө иштери аяктады. 1957 жылы курулган бул оорукананын капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жалпы суммасы 25 миллион сомду түздү. Медицина мекемеси 2 блоктон туруп 180 орунга ылайыкташкан. Блоктордун биринде коронавирус инфекциясы менен ооругандарды кабыл алуу, ал эми экинчи блокто балдарды кабыл алуу үчүн оорукана ачуу пландаштырылууда.
Бүгүндөн тарта Германияда коронавируска байланыштуу катуу карантин чаралары киргизилет. Катаал чектөөлөр 10 январга чейин күчүндө болот. Бирок бийлик көрүлүп жаткан чаралар дагы узартылышы мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт. Өлкөдө азык-түлүк дүкөндөрүнөн башка бардык соода түйүндөрү иштебейт. Мектептер менен бала бакчалар жабылууда. Жаңы жыл түнүндө жолугушууларга тыюу салынат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бир жума ичинде планетада COVID-19 оорусунун рекорддук көрсөткүчүн каттады. 7 күндүн ичинде коронавирус диагнозу 4,3 миллиондон ашык кишиге коюлган. Статистикалык маалыматтарга ылайык 7-синен 13 декабрга чейинки аралыкта коронавирус 4 миллиондон ашык бейтапта тастыкталды. Жума ичинде 75 миңден ашык киши коронавирустун курмандыгы болду. Бейтаптардын басымдуусу Америка Кошмо Штатында жана Европада, Түндүк жана Түштүк Америкада ордун өсүшү дагы деле уланууда. Европада кырдаал турукташууда. Пандемия ички туризмдин өнүгүшүнө шарт түздү. Бул тууралуу Биринчи радиого берген маегинде туризм департаментинин директорунун милдетин аткаруучу Кыял Генжематова билдирди. Анын белгилешинче, чакан ишканалар түзүлүп, ички туризмди өнүктүрүүгө багытталды. Ысык Көл областында заманбап 5 туристтик сервис борбору курулат. Мындан тышкары Ош областындагы музейлерди оңдоп жакшыртуу аракеттери көрүлүүдө. Бишкек шаарында троллейбустарга жол кирени эми телефон аркылуу төлөсө болот. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Азырынча виртуалдуу карталар Android смартфондор үчүн гана жеткиликтүү. Бишкектиктер аны менен колдонуу үчүн болгону тулпар тиркемесин көчүп, жеке кабинетин түзүү жетиштүү. Ал эми троллейбуска киргенде телефонду валидаторго такап төлөмдү жүргүзүү керек. 18 декабрдан 22 декабрга чейин Бишкекте түрк тасмаларынын жумалыгы өтөт. Маалыматка ылайык, пандемияга байланыштуу тасма жумалыгы онлайн форматта уюштурулат. Тилсиз, кызымда жыттанып жатасың, кумурска, эне тасмалары 3W чекит түрк фильмдер канасы чекит.com'до көрсөтүлөт. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 82 сом 99 тыйын, евро 100 сом 78 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 13 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй жана Талас областарында абанын температурасы 3-8 градус суук болсо, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык Көл областында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Нарында 8-13 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 6-8 градус суук болот. Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Абаев тааныштырды. Сиздер угуп жаткан Биринчи радио таңкы бурулуш программасы. Угармандардын эсине салып өтөлү, биз Facebook баракчасы аркылуу онлайн трансляция жасоодобуз. Биринчи радионун баракчасына кошулуңуздар. Андан сырткары байланыш номерлер студияда 2 телефон иштөөдө. Уюлдук телефон үчүн 0502 39 21 90, шаардык номерден 0312 39 21 90 телефон номерлерине чалып, бүгүнкү биз талкуулап жаткан темаларга дагы өз ой пикир сунуштарыңыздарды кошуңуздар дейли. Урмат, эми биз уктуруубуздун дагы бир негизги темаларына өтөлү. Биз программаны ачып жатып, саат 8ден кийин жалпы элдик референдум, анын мааниси жана аны өткөрүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы кандай даярдыкты жүргүзүп жатканы туурасында маалымат беребиз деп айтканбыз. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 10 январына дайындалган президенттик шайлоо менен бирге өлкөнү башкаруу формасын аныктоо боюнча дагы референдум өтөт. Жалпы элдик добуш берүү, бул боюнча Талант Мамытов, жогорку кеңештин төрагасы, президенттин милдетин аткаруучу кол койгон. Өзүңүз айтып өткөндөй эле, ушул президенттик шайлоо менен кошо биргеликте өткөрүлөт. Бул мыйзам долбоору буга чейин ошол жогорку кеңеште демилгеленип, Акылбек Жапаров депутат тарабынан демилгеленип, анан ошол эл өкүлдөрүнүн көпчүлүк добушу менен колдоо тапкан болчу. Ошол эле жыйында бул референдумдун өтүшүнө каршы болгондор дагы болгон. Деги эле ушул калктын тандоосуна коюу туура болот. Буга чейин биздин эгемендүү Кыргызстан тарыхында эл өзүнүн бир тандоосун жүргүзгөн эмес деген дагы көпчүлүк пикирлер бар. Аны Биринчи радио өзүнүн эл пикир уктуруусунда буга чейин берип келди. Ошол эки тараптуу пикирлер айтылып атпайбы коомдо? Бизге президенттик башкаруу керек, бизге парламенттик башкаруу, айрымдары мындай аралаш башкарууну тандашат, айрымдары каршы дагында тандашат. Эми бул ошол бюллетенде дагы белгиленбедиби? Президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу же экөөнө тең каршы деген графа болот экен ал жакта. Анан жарандар ошол тандоосуна жараша өз добушун бере алат.
Биз эмесе Борбор шайлоо комиссиясы референдумга карата кандай даярдыкты көрүп жатат. Түз ободо Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов менен маектешип маалымат алалы. Абдыжапар Гапырович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыз менен. Белге болсун. Мына биз жогоруда учкай белгилеп өттүк. 10 январга дайындалган президенттик шайлоо менен кошо референдумдагы өтөт. Буга карата атайын бир уюштуруу иштери жүргүзүлөт турбайбы? Мына ушуга токтолуп берсеңиз. Ошол эле учурда агитация дагы болуп, мындай бул жалпы элдик добуш берүү эмнеге чыгарылып атат? Андай элдер кайсы башкаруу системасын тандаса болот? Ушул эки башкаруу системасы туурасында дагы түшүнүктөр берип, мындай маалымдоо кампаниясы жүргүзүлөбү? Туура айтасыз. Сиздер белгилеп өткөндөй, 10 январга Кыргыз Республикасынын президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоосуна кошо жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга жараша бүткүл элдик добуш берүү референдумду өткөрүүсү белгиленди. Ал жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ошого ылайык референдумдун да каралуучу, коюлуучу маселе ушул Кыргыз Республикасында башкаруунун кайсы системасын тандайсыз, кайсыл түрүн тандайсыз деген суроо коюлуп, ага сиздер белгилеп өткөндөй президенттик башкаруунубу, парламенттик башкарууну же баарына каршы деген ушундай 3 позиция болот. 3 позициянын ушу оң жагына бош квадраттар коюлат. Ошого жараша биздин референдумдун катышуучулары элибиз ушул тандоосуна жараша ошол бош квадраттардын бирин тандаш керек, же президенттик, парламенттик, же болбосо баарына каршы. Биз ушул мыйзам күчүнө, расмий күчүнө киргенден кийин уюштуруу иштерин, аны өткөрүү, даярдоо, өткөрүүгө байланышкан уюштуруу иштерин баштадык. Ага жараша календардык иш пландын бекиттик. Ушу референдумду өткөрүүгө кетчү чыгымдардын сметасын 39 миллион 900 миң сом өлчөмүндө бекиттик. Мындан сырткары азыркы убакта ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен республикалык штаб менен биргеликте ушул уюштуруу иштерин жүргүзө баштайбыз. Сиздер айтып өткөндөй, бул референдумду өткөрүүнү, аны калың элдин арасына жеткирүү боюнча уюштуруучулук иштеринин арасында бул үгүт иштери дагы, маалымдоо иштери дагы маанилүү бир этап болуп эсептелет. Маалымдоо иштерин мыйзам боюнча мамлекеттик органдар, өзүнө өзү башкаруу органдары, массалык маалымат каражаттары, шайлоо комиссиялары ушундай маалымдоо иштерин жүргүзгөнгө укуктуу. Ал эми референдумга чыгарылган маселе боюнча үгүт топтору, демилгелүү топтор да түзүлүшү мүмкүн. Ар бир позиция боюнча, мисалы парламенттик деген боюнча дагы демилгелүү топ, үгүт топ түзүлүп, ал боюнча Борбор шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерин берип, анан каттоодон өтүп алып үгүт жүргүзгөнгө укуктуу. Же болбосо президенттик башкарууну каалагандар, алар дагы ушундай үгүт тобун жүргүзүп, каттоодон өтүп үгүт жүргүзгөнгө укуктуу. Өздөрүнүн фонддорун түзүшөт. Мындай кыска убакытта, 1 айга жетпеген убакыттын ичинде ушундай процесстерди жүргүзүшүбүз керек. Негизи башка шайлоо компанияларына деле 1 айга жетип жетпеген ушундай үгүт компания үчүн убакыт мыйзам боюнча ажыратылат. Ошого байланыштуу мен оюмча ушу маалымдоо иштери, үгүт иштерин жүргүзүүдө ушундай азыркы убакта жетерлик мындай убакыттар бар. Мындан сырткары мамлекет тарабынан гарантияланган ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу эфирдик убакыттарда, акысыз эфирдик убакыттар, печатный площадьтарды ушундай бөлүп берүү мыйзамда каралган. Азыркы кезде Борбор шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик радио телекомпаниялар менен, мезгилдүү басылмалар менен биргеликте биз аларды дагы үгүт группалар үчүн дагы эфирдик убакыттарды резервдегенди биз азыр пландаштырдык. Мына демилгелүү топтор
сиздер менен бир келишим түзөбү же болбосо сиздердин алдыңыздарда түзүлөбү же өзүнчө эле түзүлүп мындай ишти андан ары улантып ушу башкаруунун формалары боюнча калк арасында түшүндүрүүнү жүргүзүп кетсе болобу? Үгүт демилгелүү топтору мисалы кайсыл топ болсо деле бул мыйзамда көрсөтүлгөн жолдор менен ошол бир топ түзүлүп анын тизмеси болот, өздөрүнчө жыйналыш өткөзүп биз ушундай колдогон баланча позицияны колдогон үгүт тобубуз деп өздөрүн аташып анан келип борбордук шайлоо комиссиясынан каттоо үчүн документтерин берет. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамда 10 календарлык күнүн ичинде катташ керек деп жазылган, бирок биз кыска мөөнөттө каттап аларга ошондой каттоосунан кийин алар үгүт иштерин ушу өздөрү каалаган позиция үчүн үгүт иштерин жүргүзгөнгө укуктуу. Каттоодон өтпөй туруп андай үгүт иштерин жүргүзгөнгө болбойт. Мына эки шайлоо бир өткөрүлгөн атпайбы? Президенттик шайлоо анан референдум депчи. Анан ал жакта мисалы ошо шайлоо тилкелеринде эки урна болот да, эки урнага салат да. Эки бюллетень болот, эки урна болот. Анандай адашып салып албаш үчүн дагы карап байкоолор болот да. Туура айтасыз. Референдумду өткөрүү менен биргеликте президенттик шайлоо менен биргеликте референдум өткөрүлүп аткан үчүн ар бир шайлоо тилкеге экиден автоматтык эсептегич урналар коюлат. Келген шайлоочуга жана референдумдун катышуусуна идентификациядан өткөндөн кийин баягы паспортун берип, колунун бармак издери менен же болбосо жүзүнүн параметрлери менен идентификациядан өткөндөн кийин шайлоочуга жана референдумдун катышуусуна эки чек чыгарып берилет. Аны президенттик шайлоо боюнча бюллетень жана референдумга катышуу боюнча бюллетенди шайлоо комиссиясынын тиешелүү мүчөсүнөн алып, чекти берип, анан бюллетендерди алып, алар бюллетендерди даярдоодо дагы борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамда каралган жоболор менен референдумдун бюллетенин башка түстө жасайбыз деп пландаштырып атабыз. Шайлоочулар, референдум катышуучулары адашпаш үчүн жана аларды ошол тиешелүү референдумдун урнасы өзүнчө, президенттик шайлоо боюнча бюллетенди кабыл алуу урнасы өзүнчө болот. Ал мындай адашып кетпегенге биз толук шайлоо комиссиялары шартты түзөбүз жана ал жерде шайлоо комиссия мүчөлөрү шайлоочуларга, референдумдун катышуучуларына көрсөтмөлөрдү, багыттарды берип турат. Бул биз үчүн жаңылык эмес. Биз эсиңиздерде болсо 2016 жылдагы 11 декабрда жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоосу менен биргеликте бүткүл элдик добуш берүү референдумду өткөзгөнбүз. Бул боюнча биздин автоматтык эсептегич урналардын дагы жөндөмү, мүмкүнчүлүктөрү жана шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы тажрыйбалары бар. Абдыжапар Гапырович, мына демилгелүү топтор түзүлсө болот деп эдиңизби? Анын курамы канча адамдан туруш керек? Ага чектөө барбы? Жерлерден, мисалы үчүн айыл өкмөттөрдөн, область, райондордон демилгелүү топтор чыгып эле каттоодон өтүп ишти алып бара берсе болобу? Бул борбордук шайлоо комиссиясында гана каттоодон өтүлөт. Алардын демилгелүү топтордун сандык курамы чектелбейт. Ошон үчүн жарандар өздөрү ушундай, мен жана жогоруда белгилеп өткөндөй, өздөрүнүн жыйналышын өткөзүп, ушундай демилгелүү топ деп атап, анан ушу документтерди тизмеси менен, ушу демилгелүү топтун мүчөлөрүнүн тизмеси менен биргеликте келип кайсы позицияны колдой тургандыгын, ушу кайсы позиция үчүн үгүт жүргүзө тургандыгын белгилешип алып келет. Анан борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өтүп үгүт иштерин жүргүзгөнгө укуктуу. Мен жана белгилеп өткөндөй, ошондой эле мүмкүнчүлүктү акысыз дагы убакыттар, печатный площадьтар берилет. Абдыжапар Гапырович, мисалы президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоодо ошол үгүт иштеринде мыйзам бузуулар болот эмеспи? Мисалы ошо добуш сатып алуу сыяктуу. А бул референдумда, ошол жалпы элдик добуш берүүдө кандай мыйзам бузуулар болушу мүмкүн? Буга чейин ушул болду эле? Мыйзамда кандай көрсөтүлгөн, Жакшы болот. Бул дагы өтө маанилүү бир иш-чаралардын бири. Бул саясий кампанияда дагы сиздер белгилеп өткөндөй добуштарды сатып алуу же болсо
административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу иштери болушу мүмкүн. Ага жараша борбордук шайлоо комиссиясында жана аймактык шайлоо комиссияларында ушундай көзөмөлдөөчү топтор түзүлөт, ыкчам чара көрүү топтор түзүлөт. Ал ыкчам чара көрүү топторуна шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнөн сырткары укук коргоо органдары, журналисттер, саясий партиянын өкүлдөрү тартылып, ушу иштери жүргүзүшөт. Себеби жер жерлерде өзүн өзү башкаруу органдарынын, жергиликтүү бийлик органдарынын кызмат адамдары ушундай бир туура эмес жолдорго барышы мүмкүн. Же болбосо ошол эле демилгелүү топтор тарабынан дагы мыйзамдын ченемдери бузулушу мүмкүн. Ошону тыкыр көзөмөл жүргүзүп, эгерде ушундай сатып алуу же болбосо административдик ресурсту колдонуу фактылары аныкталса, ошо шайлоого катышканда эле ушундай штрафтык санкциялар, административдик жана кылмыш жаза кодексинде каралган мындай бир санкциялар белгиленген. Ошол добуштарды сатып алуу же болбосо административдик ресурсту кыянаттуу менен пайдалануу боюнча шайлоо кампаниясында каралган чаралардын бардыгы референдумдун катышуучуларына, алар дагы жанагы демилгелүү үгүт топторуна дагы, кызмат адамдарына дагы, шайлоону референдумду өткөрүүчүлөргө дагы ушундай санкциялар, административдик санкциялар, башка чаралар каралган. Абдыжапар Гапырович, мына референдум боюнча үгүт маалымат кампаниясын өткөрүүнүн мындай мааниси канчалык? Бул жерге чыгып жаткан суроолорду түшүндүрүү иши жүрөт дебедиңизби? Мына ушул баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып аткан Конституциялык кеңешме дал ушул маселени карап талкуулап, элдер дагы бир нечелеген пикирлерин билдирип, мындай ушул системаны, ушу президенттик, парламенттик башкаруу системаны мындай жакшы эле түшүнгөндөй болушту да, бирок ошентсе дагы анын маанисине бир токтолуп өтсөңүз. Эми бул жерде баш мыйзам жөнүндө азыр маселе болбойт. Ооба. Биздин Кыргыз Республикасында башкаруунун кайсы формасын тандоо боюнча гана суроо болот. Аларды түшүндүрүү иштери боюнча мен жана башында белгилеп өткөндөй, бул мыйзамда Кыргыз Республикасында референдум жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык маалымат кампаниясын, элдерге маалымдоо кампаниясын жүргүзүүгө ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү бийлик органдары, мамлекеттик органдардын маалымат каражаттары жана шайлоо комиссиялары ушул милдеттүү, ал милдетти мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө, бул мөөнөт шайлоо референдум дайындалган мыйзам расмий күчүнө кирген убакыттан башталып, референдумга добуш берүүгө 24 саат убакыт калганга чейин жүргүлөт. Башкача айтканда 9 январь күнү эртемен саат 8ге чейин ушул маалымдоо иштери, үгүт иштери жүргүзүлөт. Ушул добуш берүү күнү байкоочулар референдумга кандай добуш берди, ага да байкоо салабы? Албетте, ушул үгүт топтору ушундай байкоочуларды дайындашы мүмкүн. Анан биздин чет жактан дагы биздин байкоочуларыбыз, эл аралык байкоочулар дагы келип катышышы мүмкүн. Байкоочулардын жүргүзүү иши, алардын ишинин ачыгы биздин деги эле ушул референдум кампаниясынын өтүшүнө, ачык өткөнүнө, анын ушундай айкын жыйынтыгы, добуш берүүнүн жыйынтыктары так чыгарылыш үчүн байкоочулардын дагы ролу чоң. Ошон үчүн байкоочулар дагы ошол шайлоолордогу болгон эле ушундай укуктар менен, ошондой милдеттер менен катышып, байкоо жүргүзүп, өздөрүнүн мыйзам бузуулар боюнча же болбосо биздин ушул шайлоо комиссияларынын шайлоо процессин, референдум кампаниясын өткөрүүчү уюштуруучулар боюнча дагы өздөрүнүн пикирлерин, алардын иши жөнүндө бааларын бериши мүмкүн. Ушул добуш берүүгө укуктуу жарандардын, калктын канча пайызы ушул референдумга катышкандан кийин референдум өттү делинет? Туура айтасыз, азыркы кезде бул эң биринчи шайлоочулардын, референдумга катышуучулардын тизмесин түзүү бул маанилүү иш. Тизме бул жалпы республикалык кампания болгон үчүн
президенттик шайлоого шайлоочулардын тизмеси менен бирдей эле тизме болот. Референдумдун катышуучулардын тизмеси дагы акыркы тизмени түзгөндө референдумду өткөрүүгө 5 календарлык күн калганда ар бир шайлоо тилкеге акыркы тизмени печать менен номурлап участкалык шайлоо комиссияларына өткөзүп беребиз. Ошол тизме боюнча референдум катышуучулары референдумга катышуу боюнча укуктарды алышып катышууга укук болот. Бул жерде маанилүү нерсе референдумга жалпы референдумга катышуучулардын жалпы тизмесинен 30%-нан көбүрөгү келгенде гана референдум өттү деп эсептелет. Башкача айтканда азыркы күндө мына өткөн парламенттик шайлоодо биздин Кыргыз Республикасында жалпы шайлоочулардын саны 3,5 миллиондон ашуунураак болду. Ал эми шайлоого келип катышкан 1,9 миллион ашуунураак шайлоочу биздин ушу шайлоого 4-октябрда келип катышкандыгы аныкталган. Мындай мен бир сиздерге түшүнүктүү болушун үчүн айтайын. Мисалы 3,5 миңден ашуун, азыр 3,5 миллиондон ашуун шайлоочуларыбыз бар. Бүгүнкү күндө 3,553,000 шайлоочу азыр катталды. Мындан кийин дагы шайлоочулардын референдум катышуучуларынын тизмелери такталып барат дагы. Мен жана белгилегендей 5 календарлык күнгө чейин такталып, акыркы тизме түзүлүп берилет. Ошол мисалы жалпы референдумга катышуучулардын тизмесинен жарымынан 30%-нан көбүрөгү келсе референдум өттү деп эсептелинет. Жана референдумга келип катышуучулардын жарымынан көбүрөгүнүн добушун чогулткан позиция, мисалы үчүн ошол чечим кабыл алды деп эсептейт. Мисалы президенттик форманы, башкаруунун формасын тандагандардын саны ушул жарымынан көп болсо, референдумга келген катышуучулардын анда ушул чечим, ушул позиция боюнча кабыл алынды деп эсептелинет. Жана тиешелүү чечимдер участкалык, аймактык жана борборлук шайлоо комиссиясынан протоколдор түзүлүп, чечимдер кабыл алынат. Абдыжапар Гапарович, мына президенттик шайлоо менен референдумду чогуу өткөрүү бул эми каражатты үнөмдөө үчүн болгон саясат болуп атат да, туурабы? Жалпысынан канча каражат коротулат шайлоого, анын ичинен референдумга канча каражат кете турган болууда? Албетте, сиз белгилеп өткөндөй, эгерде шайлоо кампаниясы менен биргеликте өткөндүн бир маанилүү жагы ушул чыгымдардын оптималдаштырууга, үнөмдөөгө багытталат. Бул мен жана жогоруда белгилеп өткөндөй, чыгымдардын сметасын борборлук шайлоо комиссиясы референдумду даярдоо өткөрүүгө 39,9 миллион суммасында чыгымдардын сметасын бекиттик. Бул чыгымдар бюллетендерди даярдоо үчүн жана аларды транспортировка кылып жер-жерлерге жеткирүүгө жана үгүт маалымдоо кампаниясын өткөрүүгө негизинен ушул чыгымдарга бурулат. Ал эми шайлоо кампаниясына даярдыктын жүрүшүндө болгон үчүн башка уюштуруучулук, мисалы жалпы ушул республика боюнча бир азыркы мынабу биздин кырдаалга эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жеке коргоочу каражаттардын өзү эле 40 миллиондун тегерегинде каражат талап кылат да. Ошон үчүн бул маселе дагы бир эле көрсөткүчтү мисал катары айттым. Ушул маскаларды, колкаттарды жана антисептиктерди колдонуу, аларды алуу мына бир эле көрсөткүч боюнча мына 40 миллиондун тегерегинде үнөм. Ал эми калган позициялар боюнча ушул шайлоо тилкелерин даярдоо, аларга жылуулуктар, башкалар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте кетчү дагы чыгымдар бир топ үнөмдөлөт. Ал эми референдумдун бюллетени качан басылат? Кайсы убакта жеткирилиш керек аймактык шайлоо тилкелерине? Мен жана белгилеп өткөндөй, бул референдумдун бюллетени, формасы, тексти борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан мыйзамда өзү көрсөтүлгөн. Аны мындай тиешелүү нукка келтирип басып чыгаруу
жана аймактык шайлоо комиссияларына жеткирүү мөөнөтү референдумга 10 календарлык күн калгандан кечикирбестен жеткирилиш керек. Бул боюнча азыр уюштуруу иштери, типографиялар менен тиешелүү банк мекелери менен азыр биз уюштуруу иштерин жүргүзүп, даярдык иштери көрүлүүдө. Сизге рахмат, атайын убакыт таап, ишиңиздин көптүгүнө карабастан биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, биз Түз Ободо борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов менен маек курдук. Анда борбордук шайлоо комиссиясы референдумга карата кандай даярдык көрүлүп жатканы туурасында маалыматка эгедер болдук. Урмат, бизде чынында Кыргызстанда баш мыйзам өзгөргөн сайын көбүнчө ушул кошо референдум өтүп келет. Ал 1994-жылы, 96-жылы, андан кийин 2000-жылдардын башында, ошондой эле 2007-жылы дагы 2013-жылы болгон. Ушул 2010-жылга чейин ушу баш мыйзам боюнча президенттер референдум жарыялоого укуктуу болчу. Андан кийин баш мыйзамдан бул президенттин ыйгарым укугунан алынып коюлган экен. Бирок ага карабастан 2016-жылы деле референдум болду, туурабы? Референдум кайсы учурда жарыяланат? Мисалы, жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүк добушу менен, ошондой эле 300 000 кол топтолсо анан референдум жарыяланат деп бизде көрсөтүлгөн. Бирок 300 000 кол топтолуп анан референдум өткөн жок болуш керек биздин тарыхта, боло элек. Буга чейин ушул канча ирет референдум өтсө дагы ошол элдин тандоосуна коюлуп келет. Эми бул ирет дагы ушул элдик добуш берүү сунушталып атат, ага даярдыктар болуп атат. Эл баягы өзүнүн кайсы башкаруу системасын тандайт, ал элдин өзүнүн колунда. Мына ушул 10 январь күнү эң башкысы баягы кайдыгер карабай, ушул өлкөнүн тагдыры, келечеги үчүн ар бир жаран кайдыгер карабай. Жогоруда айтылды го, мисалы 3,5 миллиондой шайлоочу добуш берүүгө укуктуу болсо, анын 1,5 миллиондою катышып келет деп. Эми мында жакшы көрсөткүч болот деп үмүттөнөбүз. Себеби билип калдык, мисалы өлкө тагдырына кайдыгер карабагандар көп экен, айрыкча жаштар көп экен деп. Эми баардыгыбыз ошол шайлоого катышалы, баралы деп. Анда программанын соңуна келип калдык. 8-ден 30 мүнөт өттү. Таңкы бурулуш программасынын жыйынтыктары алдында ушул угармандарга алдын ала анонс кылып өтөлү. Себеп дегенде таңкы бурулуштун негизги маселеси азыр обого чыгат. Бизден кийин ага вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева катышат. Угармандар дагы активдүү катышып, тиешелүү суроолорго жооп аласыздар деген ишеничтебиз. Андыктан биринчи радионун толкунунда калыңыздар. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар.